Elçirisine çürügen biyik çıkarılmıştı. Uratalı çal tartan sıngan bulgan barkan. Uşul sonun gülürdü ayıkkan jandardan kalgan. Oygo geldi Dubay'ım oyununa tunayım. Oygo geldi Dubay'ım oyununa tunayım. Doktor buldum botoyum çektik koçulayım. Doktor buldum botoyum çektik koçulayım. Deniz biyik kökkösün Canına kızlar ketmesin Kozgo tüzüp koydum deymen Жүрөгümdün tepkesi Yasalı sayratkan Bostor koydu yaydatkan Sarı barpı gülü çerteytin Şasın bulbul jarbaktan Akku kanat kakkanday Darya жылы bakkanday Akku kanat kakkanday Darya жылы bakkanday Elестеттен bir turup Жаштар birge баскандай Elестеттен bir turup Жаштар birge баскандай. Наристе кызгалдак бийчилер тобу алыска Нарын шаарынан бери келген биздин бийчилерибиз болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер таң калып аткан болсоңуздар керек. Бүгүн азыр бул эмне болгон бийчилер? Дагы бир керемет конокторубуз бар. Кененирээк тааныштырып өтсөк. Нарын шаардык турмуш, мезгил жана жашоо коомдук фондунун координатору Наристе жанагы кызгалдак бий тобунун жетекчиси бизде бүгүн конокто. Эжекебиздин фамилиясын Нуржан Ибраева. Саламатсызбы? Кандай келиңиздер? Кандайсыздар? Дел ушул деме байкы жогоруда Наристе кызгалдакты отпайсызбы, анан кийин ушул искусство мектебинде сабак бересиз. Дегеле сабак берип жүргөнүңүзгө канча жыл болду жеке? Саламатсыздар. Биз Наристе кызгалдак бий тобу 2 группадан түзүлгөн. Наристе тобу Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул атындагы орто мектебинин алдында. Анан кызгалдак бий тобу Жумамедин Ширалиев атындагы музыка мектебинин бий классыда. Анан бул жака ошол группадан команда кылып алып келдик. Наристе кызгалдак. Наристе кызгалдак. Сонун угуп калат экен. Наристе кызгалдак деп, бий жетекчиси. Бул жакта сиздердин окуучуңуздар? Бул жакта ошо Жумамедин Ширалиев атындагы искусство мектебинин окуучулары, жакында болуп өткөн кара сынактардын жеңүүчүлөрү. Өзлөрүн тааныштыра кетсин. Кара сынактын өзүңүздөр жөнүндө айтып өтсөңүздөр, келиңиздер. Кыздардын кырчачылыгы дейт. Мен атым Нурдина Байдана. Нарын шаарында балдар Жумамедин Ширалиев атындагы балдар искусство мектебинде комуз жана вокал классында окуйм. Жакында эле күзүндө болгон көз жаңырыгы сынагында 1-орунду алгам. Азамат, сиз сону. Боло, ошондо сиз ырдап. Комуз боюнча. Комуз боюнча онлайн сынак болду беле? Онлайн сынак болгон. Сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен Эркинбек уулу Ислам. Мен
Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шаралиев атындагы мектебинде 4 классында окуйм. Окуганыма ушу 5 жыл болду. 5 жыл. Анда сыра дароо эле мындай таланттарына күбө болсо кандай дейсиз? Кыздан баштасак Кыздын кырчачыбы. Эркектин деле жолу болу, бирок кыздан баштайлы. Мен азыр силерге көрүнгү Айдаралы Бешикуровдун күүсүн чертип берейин. Жок, мен азыр таң калгам жанагы буга чейинки кыздар комуз чертип кетпеби? Булар мынча деле чертиле берет экен. Аркага мындай кылса деле, бутуна койсо деле чертиле берет экен. Азамат, эң сонун. Сиздин колуңузга комуз алганыңызга канча жыл болду? Мен балдар искусство мектебине 3-классымдан баштап окугам. Азыр комузда окуганыма 3 жыл болду. Ошондо 6-классыз азыр, э? Жок, 5-класс. 5-класс, эң сонун. Бул жактагы 5 жыл баягы үйрөндүм, 5 жыл окугам деп отурат. Сиз бүтүрүүчү катары, бул 5 жыл окушат негизинен, э? Анан сиз мойнуңуздагы эмне аспап, чопо-чоор аспабын азыр да анын дагы талантына күбө болсок болбосо, э? Сиздерге эки жорго аттуу чыгарманы ойноп берейин.
Азаматсыз. Эртеден бери кесиптешим экөөбүз. Бүгүн бир өзүнчө бир эйфория, өзүнчө бир керемет дүйнөгө баргандай эле болуп турабыз. Анан эжеке өзүңүз канча жылдан бери эмгектенесиз? Колуңузда канча бийчи кыздарыңыз бар? Бул жака эми эки команданы бөлүп кичине алып келипсиз. Негизи канча бийчилериңиз бар? Канча жылдан бери эмгектенесиз? Жалпы Наристе кызгалдак бий тобунда 40ка жакын окуучубуз бар, тарбиялануучулар. Анан бул кыздар сынакка барып келишкен, Турцияда болуп өткөн Түрк дүйнөсү балдар фестивалына катышып, ал жерден дагы Кыргызстандан желегин желбиретип, даңазалап келишкен, абдан жакшы выступление болуп келген. Андан сырткары эми азыркы шартка ылайыктуу карантин учурунда дагы аракеттерибизди кылып, онлайн фестивалдарга катышып, конкурстарга катышып, биринчиликтерди, баш байгелерди жеңип келишет. Бул группалар азаматтар. Бул эко чогуу Наристе кызгалдак тобу эко чогуу дайыма жүрүшөт, Дайыма чогуу жүрүшөт. Кээде эки команда болуп да чыгып калабыз. Кайра атаандаштык болуп калат ортобузда. Кайра чогулуп калабыз да кээ бир кароо сынактарда. Шартка жараша негизи кыргыздар ушундай эмес жана мындай бирге турган жерде биригип туруп кайра. Өзү эле фонддун аталышы Нуржан эжеке айтсаңыз, турмуш, мезгил, жашоо дейт. Деги эле ушул фонддун түзүлүшүн айтып берсеңиз, эмне болгон фонд жалпысынан? Турмуш, мезгил, жашоо фонду Мира Токтогонова эжекебиз жетектеген коомдук фонд. Бул фонд көбүнчөсү ушу эл аралык фестивалдарды уюштуруп өткөзөт. Түркия мамлекетиндеги Анкара клубу менен биргеликте иштерди жүргүзөбүз. Бул эл аралык фестивалга 6дан 10, 12, 14кө чейинки мамлекеттер катышат. Анан бул таймаша абдан жогорку деңгээлде катуу жүрөт. Өзгөчө онлайн форматында өткөн бир өзүнчө бир дагы бир баскыч болду биз үчүн. Дагы бир мектептен өттүк деп айтсам болот да. Сиздерге чейинки азыркы Мончок деген кыз ырдап бербедиби? Ошол айтып берди. Онлайн сынактын бир жакшы жери, эгер ырдан адашып кетсең, кайра өчүрүп туруп кайра тартып коет дегендей өзүнчө жакшы болду окшойт, Балдар менен иштөө кандай эжеке? Сизге баягы кыйынчылык туудурбайбы? Балдар менен менин кесибим мугалим. Анан иштегениме 30 жыл болду. Бий менен алектенгениме ушу 20 жыл болду. Анан балдар менен иштегенде кандай балдар ушундай таза, аруу, ушундай бир татына келишет да, кандай бир ойлорду ишке ашырып кетсе болот да балдар менен. Анан балдар да ошого жооп берет. Анан өзгөчө бий жагына өзгөчө таланттуу балдар келет да бизге. Анан ошолордун шыгын арттырып, жөндөмдөрүн арттырып, анан ушу бий өнөрүнө багыттап, мындай искусствода бир дагы бир жакшы өнөрдү үйрөтүү бир мындай биз үчүн рахат жакшы. Жакшы, өтө жакшы. Бул жакта дагы биздин сулуу кызыбыз отурат. Андан кийин телекөрүүчүлөрүбүз дагы бир ушул көп эле сүйлөй жүрбөй ушул кыз жакшы күү чертет экен. Дагы бир күү чертип берсин деп суранып атат. Не кыласың? Чертпейм деп койсуң. Келиңиз анда дагы сиздин бир керемет бир күүңүзгө күбөлө ал дагы. Комузду дагы күүгө салыш керек. Мен силерге Кыз кербес аттуу күүсүн чертип берейин.
Азаматсыз ең соңы бияк айым өтө берилип сертип атса тиги мырза карап турат, мага да кезек берет экен. Мен да ошол эфирге чыктым эле, экинчи бөлүмдү четип берсем экен деп отурат. Сизге да кезек берем. Кайсысын четип бересиз? Бакыт аттуу көз чет. Бакыт чыгармам. Өзүңүздүн тарбиялаган окуучуларыңызды көрүп, бер жакта сыймыктанып эле отура берет экенсиз да эжеке. Негизи эжеке ошол Жумабедин Шералиев атындагы музыкалык окуу жайда, анан дагы Токтогул ошол мектепте ушул музыкалык окуу жайда канча окуучу бар? Жумабедин Шералиев атындагы балдар искусство мектебинде 200дөн ашык. 200дүн тегеретесинде окуучулар бар. Ал жерде комуз кайсы бардык инструменттерди окуучулар бар, вокалисттер бар, би класстары бар, улуттук аспаптар класстары бар. Жумабедин Шералиев атындагы искусство мектебинде абдан көп таланттуу балдар талпынып учуп чыгып атышат. Бүгүн күбө болдук. Ооба, өзүбүз дагы Кудай буйрса ушул сахна чеберлери болуп чыгышат деген чоң үмүттөрүбүз бар. Буга себепкер бул онлайн конкурстар жана ТМЖ общественный коомдук фонддун салымы абдан чоң деп айтам. Андан сырткары ушуларды окутуп тарбиялаган би классына жетекчиси Талайбекова Айнур эжекебизге да ыраазычылык билдирип кетели. Андан сырткары ушу окутуп тарбиялаган эжекелерине, агайларына дагы ыраазычылык айтышыбыз керек. Атын атаса куту сүйнөт дейт. Азыр балким алар ошо телевизор көрүп сыймыктанып, ушу өзлөрүнүн балдарынын өнөрлөрүн көрүп сыймыктанып атса керек. Анан чоң рахмат деп ошолорго ыраазычылык билдирип кетебиз. Алардын эмгеги болбосо ооба, чындыгында кайда болот? Алдыда байкы сынак деп калбадыңызбы? Деги эле алдыдагы пландар боюнча айтсаңыз дагы кандай сынактар бар? Учурда ушул 2021 жылы ушу эгерде ушу жол ачылып калса, Турцияда Анкара шаарында боло турган 26 өлкө катыша турган чоң фестивалга жолдомо алганбыз. Кудай буйрса ошол жака сапар алабыз. Ошол жака сапар буйрса чакыруу алган. Быйылкы 2021 эгер жол ачылып калган болсо. Эжеке, мына ошентип эле бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Азыр сизге эркин микрофон берели. Жалпы бизди ушул көрүп аткан кыргыз элине салам жолдосоңуз болот. Биз тараптан берилбей калган суроолор болсо дагы өзүңүздүн оюңузду толук айтып, салам жолдосоңуз да болот. Анан бул окуучулар дагы салам жолдосо келиңиз. Чоң рахмат. Биз өзүбүз ушу Нарын жергесинен келгендиктен Нарын шаарынын тургундарына, ушул таланттуу окуучулардын ата-энелерине жана музыкалык искусство мектебинин эмгек жамаатына, Токтогул атындагы орто мектебинин эмгек жамаатына салам жолдойбуз. Балдардын талантына кубанып, суктанып, ийгиликтерине кол чаап, бир кубаттап жүрө берели. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Анан ушу ЛТР теле берүүсүнө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Чоң рахмат эжеке. Ошол мугалим Мөмөлөв Дарак дейт. Ушундай биздин жаш таланттарды тарбиялап өстүрүп, таптап аткан жалпы ушул сиздердин жамаатыңыздарга, жалпы эле ушул кыргыз элинин атынан, ушул Элтир мамлекеттик телеканалынын жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдирип, дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз дагы. Сиздерге чоң рахмат билдирүү менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен
бизге берилген убакыт соңуна жетти. Электер Малик телеканалы өз берүүлөрүн түндүн бир окуна чейин уламакчы. Сиздер менен коштошпойбуз. Ооба, жөн гана мындай сак саламатта, амандыкта көрүшөлү дейбиз. 2 саат алкагында мен Гүлайым Дарматова жана кесиптешим Канатбек Самиев болду. Кутман таң. Таңды биз менен тосуңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ийгилик болсун.